Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстанда 5-июнь парламентаризм күнү, ал эми жалпы дүйнөдө бул 30-июнь күнү белгиленет. Негизи эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери көптөгөн аракеттер болгон парламенттик өлкө куруу боюнча. Бул канчалык ийгиликке жетти, Кыргызстандагы азыркы парламенттин абалы кандай? Ушул жөнүндө талкуу кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Ата Мекен партиясынан Тилек Токтогазиев жана жарандык активист Нурсултан Акылбек болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле экөөңүздөргө тең суроо, негизи Кыргызстандагы азыркы парламенттен баштасак, андан тарыхына келебиз. Азыркы парламенттин абалы кандай? Ал өзүнүн бийликтин бир бутагы катары функциясын канчалык аткарып атат жана анын көз карандылык, мындай башка институттардан көз карандысыздыгы канчалык ишке ашып атат? Сизден баштай берели. Бизде Кыргызстанда негизи мындай 10-жылга чейин де юре де факто дагы президенттик республика болгон. Анан 10-жылдан 20-жылга чейин парламенттик республика деп атап жүргөнбүз. Бирок Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан баштап биз чын эле бир дагы жолу мындай чыныгы парламенттик республика боло элекпиз да. Эми 10-жылдан 20-жылга чейин деле де факто президенттин администрациясы, президенттин айлана чөйрөсү парламентти башкарып келген. Азыр деле биз ошондой көрүнүштү көрүп атабыз, бирок азыр болсо уже конституция менен деле ошондой бекитилип калган, кайра эле супер президенттик бир республика болуп калганбыз. Парламенттин ичинде эми кээ бирлер эле депутаттар өзүнүн оюн ачык айтканды укпасак, жалпы институт катары парламент нотариалдык функцияны аткаргандай эле болуп көрүнүп калды. Сиздин оюңузча? Баягы конституцияга карабай эле бизде өзү парламент жанагы дүйнөлүк институт катары сөзсүз түрдө мындай көз карандысыз эмес, көз каранды эмес, андан кийин баягы өз позициясында бекем болгон, эч кимдин жанагы администрация болобу же башка бир бийлик бутагы болобу, эч кимге баш ийбеген институт болуш керек. Азыркы 20-жылкы конституциядан кийин бул баягы көп уйган укуктар кесилди да, бирок ал жерде баары бир деле баягы элдин өкүлчүлүгү, баягы мыйзам чыгаруу, контролдук функция дегендери бар. Анан ошоларды толугу менен аткарып атабы деген суроо болот да. Тилекке каршы бул жерде 2010-жылдан бери, мына эгер биз жаңы этапка өттүк деп айтылып келет, 2010 жылдан бери баягы парламенттин баягы кайсыл бийлик келсе, ошол бийликтин мындай программасы болобу, ошол бийликтин каалоосу болобу, сөзсүз түрдө ошолдун көз каранды болуп келет. Анан кийин бирок чыныгы мындай биздин каалообуз болобу же баягы кадимки көрүнүш болуш үчүн бул жерде сөзсүз түрдө парламент баягы өлкөдө болуп аткан саясий окуяларга өз оюн билдирип, кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүштөр болсо ал жерге сөзсүз түрдө биз эл менен бийликтин ортосунда турган эң чоң күч болобуз. Ошон үчүн бул жерге каршыбыз же макулбуз деп кандайдыр бир позициясын билдирип келиш керек да. Тилекке каршы азыр андай көрүнүш жок. Эми кайрадан Кыргызстандагы парламенттик түзүлүштү, Советтер Союзунда албетте бул номиналдуу гана көрүнүш болгон, алар бардыгына жанагы бардык чечимдерге кол көтөрүп дегендейчи. Анан ал эми көз карандысыздык алганда биринчи ошол легендарлуу парламенттен баштай турган болсок, бул биздин көз карандысыздык декларациябызга кол койгон парламент болуп эсептелинет. Ошондон баштап, мисалы, биз ошол парламентти азыркы күнгө чейин мындай элдерде бар да, легендарлуу парламент азыркы күнгө чейин боло элек дегенчи. Чынында бул пикир канчалык туура? Легендарлуу парламент чынында эле көз карандысыз болду эле? Эмне үчүн андан кийин ушул институционалдык эстутум дейбизби, институционалдык тарбия дейбизби, азыркы күнгө чейин уланбай койду да? Эми албетте бул 90-жылдары биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү алганда кандайдыр бир деңгээлде депутаттардын эгерде мындай биз орточосун алсак, аякта булар кандайдыр бир деңгээлдеги интеллигенциядагы адамдар эле да. Бирок бара-бара коом өзгөрүлдү, коомдун пейили өзгөрүлдү, ал менен алардын тандоо принциптери дагы өзгөрүлдү. Анан мен 2 жолу шайлоодо катыштым, бир нерсени байкадым, эң күчтүү фактор бул акча экен.
кимде акча көп болсо ошолор парламентке киргендер болду. Экинчиси бул административдик ресурс. Эми керек болсо бул деле биринчи деп койсок болот. Бийлик өзүнүн кишилерин мындай колдоп, мурунтан бери жүргөндөрдү колдоп жүрөт. Анан жердешчилик деген фактор бар. Ошол үчүн элдин тандоо принциптери өзгөрүлдү. Мурун пейили башка эле, азыр болсо пейили башка. Эл кандай тандаса, парламент дагы ошондой болот да. Ошо бир жакшы сөз бар го, парламент деген бул элдин күзгүсү дегендечи. Бирок эми бул деле менин оюмча өсүштүн бир процесси. Бара эл деле ушундай каталарды жасап, анан өзүнүн тандоосун кесепетин көрүп, кийин болсо кичине тиги өзүнүн каталарын оңдойт дегендей ниетим, мындай кандай десем, үмүтүм бар. Бирок ошол эле учурда жарандык коомдагы саясатчылар дагы кичине өзүнүн жагын иштеш керек деп ойлойм да. Баарыбыз өзүбүзгө жоопкерчилик алышыбыз керек. Мисалы үчүн мен Кыргызстанда дагы жалпы саясатта чоң өзгөрүүлөр болушун аябай каалайм. 2 жолу шайлоого катыштым, аякта мындай көрдүм, кандай эмненин негизинде эл көбүнчө барып шайлап, канча адам кайдыгер, көбүнчөсү кайдыгер болот ба? Мисалы үчүн мындай барып аткандардын саны азыр аз эле болуп калды. 30%дын айланасында болуп калды да. Демек көбүнчөсү кайдыгер. Аларды кантип койготсок болот? Барып аткандардын арасынан дагы аларды кантип туура өзүбүздүн маалыматыбызды берсек болот? Алар менен кайсы тилде иштешсек болот депчи. Анткени кээ бир депутат досторум дагы айтып коет, эме депчи, тилек билесиңби, эмне үчүн мен депутат болдум, а сен депутат болгон жоксуң депчи. Анткени мен жөнөкөй тил менен мындай кээ бир учурларда тупой бир темаларды киргизип берем деп коет. Ошо менен популизм менен эле мен депутат болдум дейт. Эл мени түшүнөт дейт. А сен чересчур бир концептуальный бир оор нерселерди киргизесиң, аны сенин тилиңди түшүнбөйт дейт. Бирок по идее сен депутат болушуң керек эле, мен өзүмдүн башка иштерим жасаш керек эле дейт да. Бирок биз көп учурларда мындай депутаттар же ким болбосун, бирок мындай кандай десем, күчтүү бир катмар өтпөй калса дагы, анан дайыма нааразычылыгын айтып берет. Булар өтүп кетти, тигилер өтүп кетти деп мындай. Бирок эгерде силер ушунча акылдуу болсоңор, анда эмнеге башкалар өтүп кетип атат? Анда акылыңарды пайдаланып, жакшылап программаны даярдап, штабты жакшылап коюп, избирательный бүт бул иштерди жакшылап коюп туруп, мээңерди иштетип туруп өткүлө дегендей да. Эгерде силердин тилиңерди түшүнбөй атса, жеңилирээк тил менен түшүндүргүлө. Иштеп, мен мисалы үчүн азыр аябай бир нерсеге келдим. Кыргызстанда саясатчыларды даярдаган платформалар жок экен. Саясатчыларды даярдаш керек экен. Саясатчыларды даярдаган эмнелер аркылуу болушу мүмкүн? Например, биз азыр МӨМ ассоциациясына жетектеп жүрөм. Мен мындай 10 миң деген, 100 миң деген дыйкандардын кызыкчылыгын азыр коргоп жүрөм да. По идее, ошол ассоциацияны жетектеген кишилер булар саясатчылар болот да. Анткени алар ушул бир катмар элдин кызыкчылыгын түртүп, аларды өнүктүрүп, аларга шарт түзүп берет. Ошондой ар бир отраслда ассоциациялар түзүлсө, ушул ассоциациялар по идее ушул саясатчыларды даярдаган сонун платформа болмок эле да. Анткени депутатка парламентке барат, парламентке барганда эмне теманы кыйын болуп өтө алышат, бирок сүйлөгөн эмелери жок, темалары. Бир повесткасы жок. Ошонун баарын эгерде өзүнүн иши менен бир тармакты алып кетип аткандар бар болотса, ошол жакта адистүүлүгү бар болсо, анда сөзсүз түрдө алар дагы мыйзамдарды өзүнүн тармагында сунуштап, өнүктүрүп алып кетмек эле да. Ошондо дагы парламенттин мындай сырткы келбети, сапаты дагы жогорураак болот деп ишенем. Нурсултан мырза, сиз канчалык ушул жанагы эл коомчулуктун деградациясынан улам азыркы парламенттин абалы ушундайга жетти дегенге кошуласыз? Негизи ким биринчи өзгөрүш керек? Депутаттар биринчи өзгөрүш керекпи же элби? Жана айтып берген сурооңуз менен азыркы сурооңуз менен бир аз байланышы бар. Анткени биз баягы легендарлуу парламент деп эмнеге аталат? Ал жерде баягы өмүр бою 70 жыл болсо ошол баш ийип өткөн адамдар
Ал легендарлуу парламенттин көпчүлүгү 200дөн ашысы баягы коммунисттик партиянын мүчөсү болгон да. Анан кийин ал жерде 90го жетпеген эле мындай биз демократпыз деген адамдар болгон да. Анан баягы ошол убакта жоопкерчиликти алып, баягы герб, гимн, желекти кабыл алып, баягы биз көз карандысыз мамлекетпиз деп айткан үчүн мындай легендарлуу болуп кетет. Анан бирок биз ал убакты баягы жашыбызга байланыштуу көрбөй калганбыз да. Ошон үчүн 2010-жылы менин оюмча баягы жакшы бир мындай үмүт болгон да. Анткени 2010-жылы баягы шайлоодо оппозициялык партия утуп келген. Баягы 2009-да булар ошол тиги мурдагы президенттин командасы башка деп бүт баягы революционный дух менен уруп, бул жерде мунулар тигиндей мындай дегенине карабай, бирок баягы таза шайлоо өтүп, баягы революционербиз дегендерди утуп келгенде, менин оюмча ошондо чыныгы баягы парламенттик өлкөгө келдик окшойт деген үмүт болгон да. Бирок бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек да. Баягы биз элге төңкөй беребиз да, мына элдер ушуну тандап атат, тигинде неме кылып атабыз да. Бирок бир суроо бар да. 2010-жылкы парламенттик өлкөнүн баягы алсыратып түбүнөн жок кылган ким? Ошол эле революционерлер да. Келишкен бийликке, бирөөсү парламентте отурат, бирөөсү болсо президент болуп туруп, экөө эки жактан уруп, интрига кылып, келген өкмөттү жыгышты, коалицияны бузушту, чоң оппозиция деген партияны бир 4 немеге бөлүп салышты, бийликке тартып, оппозицияга түртүп, башка неме кылыпчы. Анан эл байкап тураттан бизге партиялык система болбойт экен деп атат да. Анткени баягы интрига кылып, райондорду бөлүшүп, бири-бирин камап, бири-бирин жамандап, бирөөсү жолду тосот, бирөөсү болсо мындан бир жакка барат, баягы мамлекеттин өнүгүшүн унутуп эле баягы бири-бири менен мушташып, тытышып, чукулашып туруп алгандан кийин, анан кийин бул парламентте жөн эле сүйлөп, элдин көйгөйү менен иши жок адамдар экен деп, анан кийин 2020-жылга келдик да. Партиялык система дагы дискредитация болду. Анан кийин баягы азыркы президент чыгып айтты да, жоопкерчиликтүү бир адам болуш керек деп. Тилекке каршы 2010-дан 2020-га чейин парламенттик өлкөбүз деген менен, бирок баягы президентке көп баягындай күчтүү ресурсту берип, бирок жоопкерчиликти дагы президентке берген эмеспиз да. Жоопкерчилик өкмөттө. Өкмөт бирок алсыз, парламент менен президент ортосунда алсыз болуп калып, анан кийин эки жактан токмок жеп, президент болсо өз кылганын кылып, бул жактан тымызын отурат, күч структуралар менен сүйлөй турган оозун жабат. Ошентип мына 10 жылда парламентаризмди жок кылып, элдин дагы ишениминен кетирдик. Ошон үчүн менин оюмча бул баягы системанын жакшысы, жаманын көрсөтө турган саясатчылар. Анан саясатчылар өздөрү баягы канча жыл оппозицияда туруп анан кийин келип турган ошол нерсени кайра бузуп, интрига кылып туруп, өздөрү дискредитацияланган. Менин оюмча бул жерде саясий жана тарыхый дагы баа беришибиз керек да. Ошон үчүн мына келечекте кандай болуш керек? Биз айтып келатабыз, мына кайсыл жакка баргайлы, парламент тигинде болуш керек, парламентинде болуш керек деп. Бирок элде ошол парламентке болобу, президентке болобу сый болуш үчүн президент дагы, депутаттар дагы мындай үлгүлүү адам болуп бериш керек да. Анткени баары бир формула боюнча тарыхта саясатчылар, лидерлер коом каяка булат өздөрү мындай нукун көрсөтүп келет да. А бизде болсо наоборот коомдон запрос келип, анан саясатчылар ойгонот да. А саясатчылардын эң башкы максаты менин оюмча баягы трендтерди билип жүрүш керек. Мисалы үчүн азыр президенттик система менен кетип атабыз. Эч ким айтпай атат да, эми жакшы жагы бардыр, жаман жагы бардыр. Жакшы жагы баягы мобилдүү чечимдер чыгат. Баягы бир нерсе керек болсо. Жаман жагы балким баягы өтө эбегейсиз бийлик берилип, мындай парламент алсыз болуп, элдин үнү кээ бир жактарда жетпей аткандыр да. Ошондой нерселерди парламентте айтылып, мындай оңдоп, түзөп, элге дагы айтып, президентке дагы айтып, башкаларга дагы айтып, бул ошол парламентте отурган депутаттардын же наркы саясий партиялардын максаты да. Сөзсүз түрдө ошол миссияны аткарып келишибиз керек. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде сөзсүз түрдө өлкөнүн угун кайсыл жакка барышын сөзсүз түрдө саясатчылар көрсөтүшү керек. Тилек мырза, сизге суроо, парламенттин ушундай өзгөрүү институт катары, мисалы биз азыр айтып атабыз, институт катары такыр өзүнүн мындай жоопкерчилигин жоготуп алды, негизи болбой калды депчи, жакшы иштебей калды деп. Ошол мындай кайсыл убакыт болду? Кыргызстан 30 жылдык тарыхында кайсыл убакыттан кийин толугу менен өзгөрүлдү да? Парламент биз билебиз, керек болсо ошол эле Акаев убагында, андан кийин Бакиев убагында деле парламентте кыйкырган, урушкан, талаш тартыштар аябай көп болчу. Эмне үчүн азыркындай мындай балык ооз мындай дудук парламентке айланып калды да? Кайсыл учурдан башталды бул окуялар? Эми
бул азыркы бийликтин мындай камчысы бар да. Ошол камчысы менен бирден баарын чаап чыкканда дети Буратинодо эле каякта эле эме пап тиги жок Карабас Барабастай болуп элечи бирден чаап туруп мындай бирок ошол эле учурда биз бир нерсени байкашыбыз керек да. Депутаттар акчага таянып келген депутаттар же бийликке таянып келген депутаттар эч качан мындай чыныгы легитимдүүлүгү болбойт алардачы. Алардын легитимдүүлүгү мындай убактылуу да. Ошол үчүн алар дагы элдин атынан жакшы сүйлөй албайт. Алар коркок болот. Эгерде депутаттардын арасында бар, мындай бир эле кол менен санап чыксак болот, ошолор мисалы үчүн чын эле элдин колдоосу менен албетте кээ бир жактардан алардын мындай спонсорлору бар болгон, бирок чын эле элдин колдоосу бар болгон депутаттар өзүнүн атынан эч нерседен коркпой айтканга мындай дуктары жете атат да. Андайлар бар. Бирок көбүнчөсү мындай чечимди чыгарып аткан көбүнчөсү эч нерсе андай жанакы же акчага же бийликке таянып келгендер. Ошол үчүн кайра эле биз эң негизги нерсе саясатчыларды даярдашыбыз керек экен. Ал саясатчыларды ишкерлер даярдаш керек. Ал саясатчыларды кандайдыр бир мисалы үчүн мугалимдер биригип болуп туруп өзүнчө бир профсоюзду түзүп, анан ошол профсоюздун ушу мугалимдердин кызыкчылыгын түртө турган бир профессионалдуу саясатчыны даярдаш керек. Кийин шайлоодо мугалимдердин баары биригип болуп туруп, ушул сен биздин талаптарыбызды аткарасың деп туруп парламентке кириш керек эле да. Ошондой эле курулушчулар, мына канча курулуш компанияларды азыр ызылдатып атып, бүт акчаларын алып жүдөтүп атат. Алардан дагы, например, керек болсо 1 эмес 5 алып келиш керек эле да. Курулушчулар да жокпу азыр депутаттар? Жок, депутаттар болгону менен алар өздөрүнүн жеке компанияларын гана кызыкчылыгын түртүп атпайбы? Эгерде биз буларды мындай коомчулук катары алар бизнесмен болуш кереги жок. Бизнесмендер бизнесин жасаш керек. Эгерде биздин ушул мындай саясатыбызда ушундай жаңы маданият пайда болуп калса, бизнесмендер биригип туруп, мен саясатка барым келбей атат, шайлоого барым келбей атат, элге жаман көргүм келбей атат. Андан көрө келели бир акчаны чыгарайлы ортого. Жакшы саясатчыларды шайлоодон колдоп берели. Булар барсын. Булар бирок шайлоого чейин алар кандайдыр бир деңгээлде ассоциацияны жетектеп, иши менен бир нерсени көрсөтүп, бир баалуулуктарды өзүнө сиңдирип, анан ошол менен мисалы үчүн шайлоого барып, анан ошол койгон стратегияларын, максаттарын парламент аркылуу өкмөткө жеткизиш керек да. Эгерде ошондой элестеткиле, мына биз ар бирибиз ичара бири-бирибиз менен сүйлөшкөнү үйрөнүп алсак, коомчулук өзү бири-бирибиз менен сүйлөшүп алсак, анда биздин үнүбүз дагы кийин парламент аркылуу жетет эле. Бир нерсени түшүнүш керек. Президент менен парламенттин мындай таразада салмагы бирдей эле да. Эгерде парламентке чыныгы элдин колдоосу менен келген депутаттар болсо, президентти кайра мындай жана импичментти жарыялап жокко чыгарганга мүмкүнчүлүгү болот эле. Бирок алар чын эле алардын артында колдоосу жок болот атпайбы? Анан ошол үчүн президенттер келип эле буларды ар кандай сөздөр менен мындай аброюн жокко чыгарып атпай турабы? Эгерде жанакындай жаңы бир модель менен акчалуу эмес, бирок ошол эле учурда адискөй, юридикалык жагынан мындай билими бар, эл менен иштешкен жагынан бир лидерлерди, бизнесмендер, профессионалдар, адистер, мугалимдер, врачтар чогулуп алып туруп, мына врачтардын канча күчү бар, мугалимдердин канча күчү бар. Булар керек болсо 4-5 депутатты алып койгонго мүмкүнчүлүгү бар эле да. Бирок биримдиги жок. Биз эгерде азыр коомчулуктун ичинде ушундай биримдикти түзө тургандай, ынтымакты түзө тургандай бир институттар пайда болуп калса, булар парламентке таасир тийгизе тургандай, өзүнүн депутаттарын алып келе тургандай болот эле. Анан алар өзүнүн электоратына таянып, тияктагы 7-этажда отурган кишиге эмес, же өзүнүн бир акчасына эмес, анткени только өзүнүн акчасына таянса, аны бийликтин жана укуругу аябай узун болот дегенде, буларды жөн эле бирден чабып чыгат.
Анын артынан эч ким бир дагы эл чыкпайт. Эгерде элестеткөрүлө азыр мугалимдердин кызыкчылыгын түртүп аткан мындай өнүк туруп булардын аларга шарт түзүп берип аткандын бирөөнүн кызык мындай кичине ким болбосун УКМК болобу, прокурор болобу бирөө келип туруп тийип баштасынчы. Булар биримдиги менен кайра чыгат да, айтат да тийбегиле депчи. Анан бийлик коркот. Ага барбайт. Биз мындай көрүп атабыз, канчалык президент азыр өзүнүн президент, УКМК өзү күчтүү болбосун, элдин чыныгы наразычылыгы бир катмар элдин наразычылыгы болгондо булардын бийлиги дагы мындай титиреп калат да. Булар дагы өздөрүнүн тетиги ага чейин мындай көпүлдөп тургандары кичине анан үндөрү дагы акырындап калат. Ошол үчүн элдин сүрү катуу болот. Бирок ошол эле учурда бизде ошол лидерлердин кризисин мен байкап атам. Биз лидерлерди даярдашыбыз керек. Сизге суроодо, сиз буга чейин 2010-жылы келген парламент жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Негизи эле 2010-жыл жаңы парламент келди, жаңы конституция кабыл алынды. Ошол учурдагы парламентти, Кыргызстандагы чыныгы парламентаризмди орнотууга мүмкүнчүлүгү бар беле? Себеби дегенде биз билебиз, ал убакта убактылуу президент болуп Роза Отунбаева шайланды. Андан кийин Атамбаевдин бийлигинин 1-2 жылдары дагы көп күчтүү эмес болчу да, президенттик институт. 2010 жылы Конституцияда бир баягындай бомба бар эле да. Ал бомба бул баягы содалашуудан келген бомба. Ал жерде президентке ген прокурор, УКМК күч структураларынын баарын берип койгон. Бул баягы парламент келечекте көз каранды болот деген эле белгиси да. Анткени күч структуралары болсо парламенттин ар бирин чукуп чыксаң, андан кийин баягы иммунитетине карабай, башка карабай эле баягы жаңы парламент келгенден кийин 2 жыл өтпөй эле 1 жылдан кийин эле депутаттар мандатынан айрылып, камалып, куугунтукка учурап, азыркы мисалы үчүн УКМКнын төрагасы деле, президент деле ошол репрессиялык машинанын мындай куугунтугуна кабыл алышкан да. Менин оюмча бул жерде жанагы Бабанов кеткенден кийин менин оюмча парламентаризм жок болду дегендей болуп калды. Анткени Бабановго чейин баягы коалициялык өкмөт болуп, ал жерде баягы спикер болсом бир эң чоң партиядан, премьер-министр болсом андан бир аз төмөндөгү партиядан, бирок анын мандаты 20дан ашык. Андан кийин президент болсом жанагы экинчи орундагы партиядан. Бул жерде кандайдыр бир чоң баланс болгон да. Анан бирок баягы ошол конституциядагы бомбанын айынан, жеке амбициянын айынан ошол баягы баланс бузулган да. Бир жакка тартып, анан администрация жанагы Бабановду кетирди. Анан кийинки премьер-министрлер өзү парламенттик өлкөдө депутаттардын ичинен шайланат да, баягы партиянын лидерлери шайланыш керек. Анткени булар баягы парламент шайлоодо партиясын сүйрөп, биздин программабыз тигиндей, мен өкмөткө келем. Анан мен өкмөткө келгенден кийин ушул программаны аткарып берем деп убада берип, кандайдыр бир легитимдүүлүк менен келет да. Анан кийин ошол Бабанов кеткенден кийин премьер-министрлердин бардыгы депутат эместер болгон да. Аларды баягы президент түрткөн, анан содалашуунун айынан макул болгон. Анын артында алардын фракциясы жок, коргой турган. Анан бир нерсе болсо эле баягы 5 ай 6 ай иштетпей эле алмаша берип 2010-дан 2020-га чейин бир 10 чакты премьер алмаштырган. 1 жылда иштешкен эмес. Парламенттик өлкөдө андай болбойт. Парламенттик өлкөдө президент дагы премьер-министр менен эсептешет. Керек болсо президент премьер-министрге наоборот көз каранды. Парламентте чоң бир фракциясы болуп, оппозиция менен премьер-министр мындай тең ата күрөшө турган. Идеалдуу парламентте да. Ошон үчүн мен оюмча ошол 2012-2013-тө эле биз баягы парламентаризм болбойт экен, парламенттик өлкө болбойт экен дегениңиз менен парламентаризм түп тамыры ошол жакта эле жок болгон. Бирок экинчи маселе бар. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штатындагы күчтүү парламентаризм деп келебиз. Ал жерде бирок президенттин бийлиги эбегейсиз. Президент баягы парламент аркылуу бюджетти өткөрүп алыш үчүн
Ал жерде чоң соодалашуу болот. Өткөрбөсө даже бүт баягы бюрократиялык машинасы каникулга чыгып кетет. Айлык ала албай, акча жок. Анткени парламент президентке каршы болуп атат. Кандайдыр бир программасын киргизип атат. Мына нукка кетип атасың деп тура эмес деп айтып атат. Ошондой маселелер менен чоң талаш тартыш менен анткени ал жердеги бир депутатты же бир партия эмес, бир депутатты дагы кандайдыр бир кысым кыла албайсың. Булар анткени элдин колдоосу дагы бар, өздөрүнүн миссиясын дагы жакшы билишет. Бизде мисалы үчүн баягы 2015-жылы бийликтен адашпасам бир 3-4 партия түзүлгөн да. Булардын тизмесин баягы администрациядан бекитилди, биз бата алдык деген түшүнүк ошондо келген 2015-жылы. Биз бата алып, президент макул болду деп. 2020-жылы андан бетер күчөп кетти. Биз президенттен бата алдык, биздин тизме жакты деп. Бул уже баягы орусча айтканда изначально уже үмүтү жок болуш керек да бул жердечи. Бул парламент баягындай элдин таламын талашабы же талашпайбы деп. Андан кийин азыр тилек айтканда бир 2-3 депутат бар деп атат, баягы өз позициясын билет, айтат. Бирок ал жерде дагы айтат, силер туура кылып атасыңар дейт. Бирок мына жерде кичинекей ката кетирип атасыңар дейт да. Эми бул позицияны билдирген эмес. Бул жерде бир аз мындай кандай айткандай, мен силерге жагынып атам, бирок мына жерде бир кичине проблема чыгыптыр. Ошону карап койгулачы дегендей эле да. Анан жанагы элитаны тарбиялоо ал ассоциациялардын миссиясы эмес да. Ассоциациянын миссиясы бул ошол тармактын көйгөнүн лобби кылыш да. Элита лобби эмес, адвокаси. Мындай эми баягы депутатка жеткиресиңер, өкмөткө жеткиресиңер, кайсы бир ошол тармакта көйгөй болуп атса, ошону айтасыңар да. Анан лидерлерди тарбиялоо бул партиялардын миссиясы. Анан бирок Кыргызстанда барбы азыр күнгү? Эми тилек азыр ата мекенде мүчөбүз дейт, анда бар болсо керек. Анан бул жерде партия иштеп атабыз. Картпагыла. Кичине күтүп тургула. Анан бул жерде партиянын бир 5 башкы миссиясы бар. Биринчиси идеология, экинчиси баягы өлкөнүн мындай эң башкы максатыбыз мындай, ушул жакка жетебиз деген бир чоң программа. Анан үчүнчүсү болуп эң башкы максаты бул элитаны даярдап, анан элитаны парламентке чыгаруу бул. Мындай эң башкы миссиясы. Анан мынау ата мекен партиясы деле социалисттик партиябыз деп атат. Социалисттик партиябыз дегенден кийин бул жердин тизмесинде сөзсүз түрдө врачтар, мугалимдер, социалдык тармактагы адистердин бардыгы болуш керек. Анан алдыңкы тизмеде мен мисалы үчүн көрө элекмин да, партия миссиясын аткарат деген вопрос да. Экинчиден, мисалы үчүн баягы биз национал патриот же мисалы үчүн парламентте азыр либералбыз деген партиялар бар. Ал жерде мындай социалисттер отурат тескерисинче. Эми мындай айтканда бардыгы эле биз либералбыз же рыночникпиз же социалисттердин бардыгы бар эле социалист же президент программасы кандай түзүлсө ошондой болуп кетишет да. Эми ал жагынан бүт жерде эле азыр кризис болуп атат, туурабы? Ошол эле республиканецтердин арасында демократтар да жүрөт, демократтардын арасында республиканецтер жүрөт. Азыр эми бул система дүйнө жүзү боюнча жок, бул жерде кризис менен, бирок менин башкы максатым айтып атам, бул жерде элитаны ошол кайсыл тармактан күчтүү адам болсо бул партиянын тартып, анан элге чыгара турган бул миссиясы ошо партияныкы да. Ушуну унутпашыбыз керек да. Анан идеалдык кризис сөзсүз болот. Бирок ал эмнеге болуп атат? Ал жерде мисалы үчүн ошол эле республиканец болобу, демократ болобу же Англиядагы баягы консерваторлор болобу, булар 150 жыл, 200 жыл иштеп келип, анан кризис болуп атат. А бизде баягы партия жаралып элек деле кризис болуп атпайбызбы? Же биз мындай туруктуу бир чоң партия түзө алдыкпы? Анткени 2000-жылдан бери жанагы Алга Кыргызстандын мүчөсү Ак Жолго өтүп, Ак Жолдон СДПКга өтүп, СДПКдан кийин баягы биримдик мекеним Кыргызстан, эми азыр болсо мына жаңы партиялар, бийликчил партияларга өтүп келип атпайбызбы? Бул жерде ошол учурдун бүт баарында ата мекен жүргөн да. Ошол маселелерди мындай эл дагы караш керек да, шайлап аткандачы. Бул кече эле бир партиянын желеги менен келип атып, бир нерсени айтып атат, азыр башканы айтып атат. А биздин өзүбүздүн биз кандай баягы бизге керектүү нерсе эмне? Мисалы үчүн дыйкан болобу? Дыйкандарды өнүктүрө турган баягы программаны караш керек. Мугалим болсо мугалимдерди караш керек. Бизде баягы партиянын программасын окуган адам барбы деген суроо бар да. Анан экинчиден, бул партиянын программасын партиядагы
баягы кандидаттар же партиянын лидерлери ошол программаны элге жеткиликтүү айтып желе кете табы деген да. Эми айта берсе көп маселе да. Ошон үчүн мен оюмча бул жерде институттарга көп көңүл бурушу керек. Анан кийин баягы шайлоо системасында дагы баары бир келечек партиялык системада болот. Ошон үчүн бир мандаттуу кылып баягы 3 ай сайын шайлоо өткөрүп, кайра кетирип, кайра келдирип башаламандык кылып бул кайрадан парламентти алсыздандырат. Ошон үчүн партиялык системага мындай чоң көңүл бурушубуз керек да. Ушул теманы улайлы. Негизи эле биз 2020-жылкы шайлоодо бир мандаттуу округдор кайрадан кайтарылып келди. 21-жылкы шайлоодо бир мандаттуу округ деген өзү актай алдыбы? Ал жактан келген депутаттардын азыркы абалы мындай элди канааттандыра алдыбы? Өзүн өзү ушинтип ар бир 3 ай сайын дегенде эле чынына бир жылдай 3-4 жолу шайлоо болот экен. Ушуга мындай татыктуу боло алдыбы да ушул улам сайын шайлоо өткөргөнгө? Мисалы үчүнчү мына бизде канча кээ бир участоктордо 2-3 жолдуу шайлоолор өтпөдү. Эми бул макул расходдор болуп атат, ар кандай кайра шайлоолор болуп атат. Эл уже чарчап калды шайлоолорго баргандан. Бирок ошол эле учурда мен мындай принцибинен алалы. Бир депутат эч ким менен бирикпеген бир кандайдыр бир платформа, стратегия, программа же баалуулуктардын негизинде бирикпеген депутат мен өзүм деген бул 90-дун арасында болобу, 120-нын арасында болобу погоданы жазабайт да. Ошол үчүн мен мындай рак, лебедь и щукадай болуп, андан дагы бул 120 ар кандай киши болушу мүмкүн. Ар бири өзүнүн айылы жөнүндө айтат, өзүнө тартат, а бюджет чектелген да. Туурабы? Баарына сен 120 чейин баарына бере албайсың да. Ошол үчүн бул жалпы эле системасы жанакындай бир мандаттууда принцибинде мен оюмча мындай кичине туура эмес да. Биз деген сөзсүз түрдө командаларды алып келишибиз керек. Ал командалар келгенде өзүнүн таасири тие тургандай чогуу биргеликте бир программасы менен туура айтты. Бул партия бир программа менен анын лидери премьер-министр болуп жеке жоопкерчилигин алып туруп ошол программаны ишке ашырыш керек. Бирок ошол эле учурда ооба партиялардын бул функциясы, бирок партияларга чейин ушул мисалы үчүн эми макул азыр жаштар келсин деп коелу партияга келип алып өздөрүнүн бир адистүүлүгү жок болуп атса, өзүнүн бир жагында мындай жакшы түшүнүктөрү жок болуп атса, келип алып эле мындай дебаттарга катышабы, келип алып эле жөндөн эле мындай сүйлөнөрбү. Ооба мүмкүн жөндөн эле ошондой жол менен биз популисттерди даярдашыбыз мүмкүн. Бирок бизге ошол үчүн булар профсоюздар аркылуу болобу же ассоциациялар болобу, бир кандайдыр бир отраслдын ичинен бышып чыгып, ичиндеги бүт майда чүйдө нерселердин баарын түшүнүп, ошолорду ушул кандайдыр бир коомчулук, ар бир коомчулук анан партияга делегирование кылып туруп жөнөтүш керек да. Мына бул партиянын платформасы мындай жалпы. Булар мисалы үчүн эме жанакы жеке мүлк жагынан мындай көз караштары бар, эркиндик жөнүндө мындай көз караштары бар, мамлекеттин экономикага таасири боюнча мындай түшүнүктөр бар. Биз ушуну колдойбуз, ошол үчүн силер буяка кошулула деп туруп, коомчулук партияга делегирование кылыш керек эле да. Бирөөнү эмес, мүмкүн 5-өнү киргизип коет. Бүт партия болсо ошол учурда чыгарат. Мына биздин платформабыз ушундай, бизде мондай лидерлер бар. Бул лидерлер уже момон бар жазады өзүнүн секторунда. Эми каласаңар, булар мына бул өкмөткө киришет, бул өкмөттө буларды дагы ушундай платформаларын ишке ашырат дегенде кадимкидей ишеним пайда болмок эле да. Анткени эми бизде чыныгы профессионалдар өзүнүн иштери менен жүрөт. А парламентке барган көбүнчө саясатчылар болсо мындай профессионалдар эмес да. Бир секторда эмес, жөндөн эле бир жакшы сүйлөгөндөр бар, же жөн эле эптеп эле акчанын күчү менен ар кандай тетигиндей той пойлор аркылуу, тааныш билиштер аркылуу эми добуша чолдук коелу, тыйын коелу, мынтип коелу деп эле кирип кетет. Кирип кеткенде анын мындай аброю жок. Аны эч ким сыйлабайт. Профессионалдар сыйлабайт, өзүнүн чөйрөсүндө айтып эч кандай авторитети жок. Анан албетте биз ушундай парламентти алып калатабыз. Ошол үчүн мен оюмча жалпы биз подходту өзүбүздөн башташыбыз керек. Мына мен мисалы үчүн өзүм үчүн коомчулукту күнөөлөгөн жокмун, бирок ушундай подходту ишке ашырам деп азыр буюрса ушундай бир лидерлерди издеп жүрөм да. Биз ушул лидерлерди буюрса кайра ошо ата мекен партиянын платформасы аркылуу ар бир өзүнүн тармагына
алып келип кийин өкмөттү түзүп, жалпы өкмөткө жоопкерчиликти алып туруп, Кыргызстан боюнча реформаны жасаганга даярданып турабыз. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Эң акыркы суроо кыскача, эгер биз 7-чи чакырылыштагы парламент жанагы коомдун арасында мындай эң начар парламент деп айтылып жүрөт да, ушуга чейинки парламенттердин ичинде канчалык жамандабай эле эң начар парламент деп жүрөт. Анан ушундай парламент менен негизи эле Кыргызстанда парламентаризмдин келечеги барбы, парламенттин келечеги барбы, перспективасы кандай? Биз баягы 6-чы чакырылышта айта баштаганбыз да. Тарыхта мындай жаман парламент болбойт. Анан мындай эң начар адамдарды чогултуп алыппыз. Аны биз чогулткан жокпуз, анткени ал тизмени биз түзгөн жокпуз, ал жакта бекитилген ошолор алып келген деп ошондо эле жамандай баштаган 2015-жылы. Эми жамандап отура бердик, бирок баягы балким кийинки чакырылыш салыштырмалуу андан бетер начар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен жанагы азыр тилек айтып кеткен нерсеге бир басымды жасап туруп аяктайын. Парламентке кандай адамдар келиш керек? Бул жерде тилек баягы адистерди, ар түрдүү тармактагы адистерди алып келели деп атпайбы? Парламентке мисалы үчүн Америка Кошмо Штатындагы Сенат менен Палата представителинде 90% ашык юристтер. Көп адвокатский контораны бүткөн 90 эмес, даже 95тен өйдө. Башка мамлекеттерде деле карасаңар көп юристтер. Адистер өкмөткө келиш керек. Парламентке юристтер келиш керек. Юристтер мыйзамды жазат анткени. Мыйзамды жазган бул эреже. Ассоциациялардын миссиясы жанагы парламенттик окууда келип, парламенттерге депутаттарга түшүндүрүш керек, бул жерде тура эмес болуп атат деп. Анан ошон үчүн юристтер же саясатчылар, баягы тарбияланган саясатчылар эмнеге керек? Бул жерде баягы бийликтин 3 бутагы бар, үчөө тең бири-биринен баягы неме болбош керек дегенди, ошол саясатчылар, юристтер мындай сотто отургандай кылып, же прокурордой болуп, ошол жерде өзүн коргой алыш керек. Президент туура эмес кылып атса, юристтей болуп ошону айтыш керек. Эң башкы мамлекеттик туруктуулук өнүгүү ошол мыйзамдан башталат да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде эң басым ошо саясатчыларды эрктүү, мыйзамды жакшы билген, билимдүү, анан ошол мамлекеттин түзүлүшү кандай болуш керек? Соттор көз карандысыз, баягы өкмөт өз миссиясын аткарыш керек. Мыйзамды баары өкмөт жазат, адистер. Анткени өкмөткө жөн адам келбейт. Айыл тармагына мисалы үчүн баягы театрдан бирөөнү алып келип койбойт да. Ошолор мыйзамды алып келет, анан парламент уже макул же макул эмес. Ошон үчүн парламентти күчтүү болуш үчүн сөзсүз түрдө элдин тандоосу менен жакшы юристтер, эрктүү саясатчылар керек да. Юристтердин бир чоң кемчилиги бар. Алардын мындай рамкалары бар, чектөөлөрү бар. Алар ошол чектөө менен гана ойлонушат да. Чыныгы саясатчылар бул секторду жакшы түшүнгөн, анан ушуну кантип өнүктүрүш керек, ушул кантип жаңы эрежелерди жазып чыгыш керек. Кантип азыркы болгондорун өзгөрткөнгө биз эмнени мындай эрктүү нерселерди кантип киргизиш керек деген, ошол үчүн түшүнүгү бар, эрктүү лидер саясатчылар керек да. Ал адис дагы болуш керек, юридикалык жагынан да түшүнүктөр болуш керек. Ошол үчүн мен ишенем, буюрса ушундай системаны курап чыгабыз. Анан чыныгы жакшы парламент болот. Аябай күчтүү парламент болот. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Кыргызстандагы парламентаризмдин келечеги, көйгөйлөрү жана тарыхы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Ата Мекен партиясынан Тилек Токтогазиев жана жарандык активист Нурсултан Акылбекова болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.